Assalomu alaykum do'stlar, men Jamshid Muslimov. Bugun birinchi marta qardoshimiz Iskandar Sharshiy bilan, hamkasbim iqtisodchi Iskandar Sharshiy bilan birinchi suhbatni boshlayapmiz. Iskandar Paistini kanalida Turon loyihasi haqida nihoyat qiziqarli bir tasavvurlarni bergan edi. Va men shu o'zimizning turkiy tilda qardoshlik qirg'iz va o'zbek tillarida mana shu mavzuda suhbat qilishni taklif qildim. Iskandar rozi bo'ldilar. Hozir mana shu Turon loyihasi, katta Turon loyihasi, kichik Turon loyihasi haqida bir suhbatni qilib ko'ramiz. Bu birinchi marta mening kanalimda va Iskandar uchun ham men tushunishimcha bu birinchi tajriba, ya'ni o'zbek va qirg'iz tilida mana shu loyihalar haqida gaplash. Agar manzur kelsa, ko'pchilikka qiziqarli bo'lsa, bunday suhbatni yana davom etamiz. Bu safar men ko'proq savol beraman, chunki Iskandarning shu ilgari surayotgan nihoyatda qiziqarli g'oyalari mavjud. Ular siyosiy va iqtisodiy birdamlik haqida tasavvurlardan iborat. Va yana aytib o'tish kerakki, men ko'proq amaliy va tahlilchi iqtisodchi bo'lsam, Iskandarni shu iqtisodiy fan ahli, fan sohibi desa bo'ladi. Iskandar bir nechta kitoblar yozgan va yana kitob yozish jarayonida. Bu haqda ham alohida to'xtalamiz. Iskandar, assalomu alaykum. Turon loyihasi haqida men darrov bo'lmasam mavzuga o'taman. Turon loyihasi nima uchun kerak? Bu bizga O'zbekiston va Qirg'iziston va Markaziy Osiyo davlatlarining xalqlariga nima beradi? Birinchidan, hurmatli Jamshid mirza, alaykum salom. Hurmatli ko'ruvchilar, sizlarga cho'ng salom Qirg'izistondan aytam. Qirg'iz bizde Türk tilli elder görse gerek, bizden ошол сүйлөшүп аткан тилибизди Татарстанда да түшүнөт экен, Алтайда да түшүнөт экен. Ошон үчүн баарыңарга салам деп айтарлы. Эми бир Туран боюнча кеп кылсак, ушул Турандан эмне үчүн керек дегенде, негизи ушул бүт Евразияны алсак, Европадан, Кытайдан Европага чейин түрк тилдүү элдер жашап келген да, тарыхый маалда. Ар кайсы каны бир керек болсо, баягы көрүнүшү, келбети окшоп кетет. Европалаш, азиялык баягы монголдош, бирок ошону менен бирге баягы биримдик жетишпей, ар кайсы бөлүнүп, ичара согушуп, канча кылым сайын бир тууган эл ушундай чоң жерди ээлеп, чачыранды бөлүндү болуп калды да. Бул абдан өкүнүчтүү нерсе. Анан азыр болсо эл журт акылга кирип атат, интернет тарап атат. Интернетте маалымат, билим көп. Албетте бул деген баягы элдин баарына ошол өз ордун ойлонуп, тегеректи карап, туугандарды таанып, биргелешип ушун иш алып барганга албетте айтып кетерим, азыркы тапта бул деген бир мамлекетке биригип кетүүнү билдирбейт. Бул деген бир нече мамлекет туугандаш болуп жашаганды билдирет да. Ошол нерсе бышып жетилип калды деп айтса болот. Акырындап бышып жетилип калып жатат. Xo'p, bu ko'proq iqtisodiy loyihami yoki siyosiy loyihami? Iqtisodiy, politiskiy, siyosiy proyekt desa bo'ladimi? Qaysi biri ko'proq bu Turon loyihasida? Негизи бул баягы экономикалык жана маданий жана кайсы бир деңгээлде саясий деп эсептесек болот. Бирок эң биринчи Турандын мааниси бул деген коопсуздук да. Коопсуздук, анткени бул деген эң биринчи орунда турат. Бизде байкап атабыз, коопсуздук маселелери көп көтөрүлүп атат. Негизи ушул Туран тарыхый термини боюнча айта кетсем, ушул Орто Азия, Жакынкы Чыгыш айрым бөлүктөрүн камтыган аймак. Бул жерде баягы ар кандай нерселер болуп кетип атат. Мурунда согуштарда кагылышуулар болуп кетип атат. Ошондуктан
баягы чет жагында дагы мындай кандай коопсуздук маселелери пайда болуп атат. Ошон үчүн бул жерден бул ар кайсы ушу конфедеративдик же кандай бирикме болбосун, анын биринчи маселеси бул коопсуздук да, албетте. Мгм. Бул деген Туран конфедерациясы деген мындай ой келет да. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү Туран деген федерацияны түзсө кыйын болот. Федерацияны түзүш үчүн баягы кээ бир өлкөлөрдүн көз карандысыздыгын жоюш керек. Же болбосо кээ бир өлкөлөр башка өлкөлөргө аралашып кеткендиктен ал өлкөлөрдөн бөлүш керек болот түрк тилдүү элдерди. Ал нерсе дүйнөлүк кризисти пайда кылат, согушту пайда кылат. Ошон үчүн федерация Туран федерациясы болушу мүмкүн эмес. Мгм. Туран унитардык мамлекети болушу мүмкүн эмес. Анткени буга да баягы чоң согуштук процесстер керек. Элдер баягы көп өлкөлөр ажыраш керек бири-биринен ошону түзүш үчүн. Бүгүн бир гана жол бар, бул Туран конфедерациясы да. Анткени Мгм. конфедерация деген бул деген ар бир өлкө өзүнүн көз карандысыздыгын сактап калат. Мгм. Бүт өлкөлөр бири-бири менен мындай ысый урмат мамиледе болот, бирок ошону менен бирге маданий жактан, экономикалык жактан жана аскердик жактан бирдей мындай структураларды, бирдей мындай түзүмдөрдү, түзүлүштөрдү кура алышы мүмкүндүктү пайда берет да, пайда кылат. Бул деген баягы мындай айтсак, Туран конфедерациясына ким кире алмак? Бүгүнкү күнү ушул мүчө боло турган өлкөлөр, эгерде мен өткөндө бир Руслан Айсиндин эфиринде айтып билем, Кичи Туран, Чоң Туран деп. Кичи Туранда бүгүнкү күнү ОТГ деген түрк мамлекеттердин биримдиги деген, Түрксой деген сыяктуу ошо мурунку уюмдай темир эл кезинде ошо башталган иш, ушундай уюмдар бар. Мгм. Түрк кеңеши жана түрк мамлекеттер ошол биримдиги же уюму деген эл аралык мындай мамлекет аралык уюм иштеп жатат. Аяка Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Кыргызстан жана ушул Азербайжан кирип жатат да. Ошол менен бирге баягы эгерде мындай карасак 5 өлкө, Түркия баш болуп жатат албетте. Бул жерде байкасак ушул 6 өлкө отурат. Ал 6 өлкөнүн ураны баягы 6 devlet bir millet же болбосо баягы кыргызча, өзбекче айтканда 6 мамлекет бир 6 мамлекет бир кандай десем, бир биримдик дегенди айтсак болот да, Мгм. мындай Мгм. билет деген сөздү которсок. Ошол бул Кичи Туран, бул деген азыркы күндө бар нерсе. Азыркы күндө саясий тараптан алсак баягы жалпы тил жөнүндө талкуулар жүргүзүп атышат. Армияны бириктирип атышат, мисалы үчүн бири-бирине ошол армиянын бөлүктөрү барып үйрөнүп келип атышат да. Андан Bu сырткары ошол Yevropa kechirasiz, shu Yevro ittifoqi bor-ku, Yevro Union, Yevrosoyuz. Shunga o'xshaydigan bir birlashma bo'ladimi? Shunga o'xshashligi bormi? азырынча бул баягы эң жакынкы катнаштар маданият жана аскер тарабында болуп атат да. Бирок Мгм. расмий түрдө баягы Евросоюзга азырынча жетпей жатат. Евросоюзда евро биримдиктей болуш үчүн дагы кандайдыр бир жол өтүш керек да. Жалпы турандык Шенген кылыш керек, турандык визаларды, турандын бир жалпы тилин, балким келечекте кайсы бир өлкө арасында колдонулуучу акча бирдигин ойлоп табыш керек да. Ага чейин азыр жете элекпиз. Бул Aha. эң баштапкы ушул кадамдардабыз. Ошондо бүгүнкү күнү Туран жок десе болот. Турандын баягы башаты биринчи кадамдары катары түрк мамлекеттеринин уюму деген Mhm. нерсе бар да. Mhm. Бул Кичи Туран деп атасак болот. Чоң Туранды эгерде алсак, аяка ошол Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан, Кыргызстан, Туркиядан тышкары дагы Ауганстандын Хазаристаны кирип калышы ыктымал да, мисалы үчүн, же Ауганстан өзү толук. Ирандын баягы Азербайжан эли жашаган, түрк тилдүү жашаган элдерин бөлүгү кирип калышы мүмкүн. Албетте баягы мисалы үчүн Орусия Федерациясынын ичинен чыкпай туруп эле конфедерацияга кошула турган мамлекеттер бул Татарстан, Саха өлкөсү, негизи баягы ушул Алтай, Урал, Mhm. чоң территорияларда Орусиянын 60% чейин ээлеген территориясында жашаган түрк элдердин ушул жерлери да, алардын конфедерациянын мүчөсү катары же болбосо баягы байкоочу
мүчөсү катары кириши мүмкүн. Бирок албетте баягы эгерде Орусия Федерациясы бүгүнкү түрдө сакталып турса, анда анын федерациянын субъектинен чыкпайт, ичинде кала берет. Бирок ушундай кандайдыр бир баягы маданий жана ушул кандайдыр бир экономикалык байланышка кирсе болот да мындай конфедерация. Эгерде кичи туранды алсак, кичи туранда эми бизде бир 100 миллионго жакын киши топтолушу мүмкүн. Чоң туранды алсак, чоң туранга бүгүн акыркы жолу санасак баягы бир изилдөөчүлөр 150 миллион киши ичинде бар дейт, бир изилдөөчүлөр 200 миллион киши бар дейт. Жалпысынан санасак, баягы Иранды кошуп алсак, Казакстан баягы Суардагы бир бөлүктөрүн алсак, анда 300 миллионго чейин киши болуп калышы ыктымал да. 300 миллион бул деген түрк тилдүү элдин саны бүгүнкү күнү Евразияда 300 миллион адам. 300 миллион. 300 миллион. Ошондо мындай негизи кандай туран экономикалык багыттан мындай артыкчылыктары бар эле да. Туран конфедерациясы мисалы үчүн аймакта маанилүү энергетикалык запастарынан баягы ээ, эгер чоң туран. Кичи туран кичирээк. Кичи туранда албетте Азербайжан менен эле Казакстанда да энергетикалык ушул көмүртек запастары, көмүр суу тек запастар. Негизи ушул энергетика, мунай, жаратылыш газ бар Түркмөнстанда алсак. Ушулар экспортту кылып, кандайдыр бир мындай регионго ушул биздин баягы кичи туран же болбосо 6 өлкөгө чоң пайдасын бере алат эле да. Анан потенциалдык экономик секторду карасак, ушул жаратылыш ресурстарына таянсак, айыл чарба, тоо кен өндүрүш, туризм ушул мындай экономикалык мындай тармактар аркылуу аябай эле чоң баалуулуктарды жаратуучу ушундай жерге да. Va shu o'tgan safargi shu Ruslan Aysin bilan bo'lgan suhbatda siz ko'proq shu logistik jihatiga ham e'tibor bergan edingiz. Buyuk Ipak yo'li, Sholkovoy put. Shu narsa haqida gapirdingiz. Albatta iqtisodiyot uchun yo'l kommunikatsiyasi, yo'l aloqalari nihoyatda muhim. Juda ham katta ahamiyatga ega, chunki ishlab chiqarishni tashkil qilish mumkin, yo'lga qo'yish mumkin. Lekin xom ashyo materiallarni harakatini va tayyor mahsulot, tayyor produktni bozorga yetkazib berish, mana shu kommunikatsiya yo'llari nihoyatda katta ahamiyatga ega. Endi bu ko'p iqtisodchilar tushunishadi va men shu narsani tushunyapmanki, mana shu Turon birligida logistika masalalari hal bo'ladi. Shu to'g'ri tushunyapmanmi? Бул абдан чоң жакшы артыкчылык, чынын айтканда. Ушул бүгүнкү күнү түрк тилдүү элдер мурунку тарыхты эгерде алсак, так ошол негизи жайылып кетиши, бул деген жер планетасын алсак, мисалы үчүн чоң континенттер, ар бир континенттин ортосуна алышкан да. Мында аябай алыс кетсек, түрк тилдүү элдердин ДНКсы баягы америкалык индейстерге чейин тарап кеткен да. Эгерде мындай жакынкы Евразияны эле алсак, бул деген Евразияда ошол Кытайдан баштап Европага чейин эң кыска логистикалык маршрут боюнча түрк тилдүү элдер жашап, жайгашып, мамлекеттерин куруп жашап келишкен экен да, ошол тарых өтүп кетишкен экен. Жана эгерде ушуну байкасак, эң кыска жол ушул Кытайдан Римге чейин так ушул биздин өлкөлөр аркылуу өтөт. Түшүнөрлүк. Мисалы үчүн ошо Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жолу долбооруна бүгүнкү күнү мындай чоң кадамдар ташталды. Мисалы үчүн ошо Кытайды карасак, азыр ТОну бүтүрүштү, ушул жайында бүтүрүп Кыргызстанга мындай көрсөткөндөй сүйлөшүүлөр жүргүзүп аткандай, $5 миллиард тегереги деп эсептешти ушул темир жолду. Эгерде ушул темир жолду эле салса, мисалы үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, бул жерден товарлардын көлөмү бир топ көбөйөт да. Эгерде ушул темир жолду мисалы үчүн 2 колеялык кылып салса, бул деген абдан чоң мындай түрткү болот, экономика түрткү болот. Анткени бүгүнкү күнү автомобилдик транспорт менен товардын көлөмү чоң эле да, мындай биздин өлкөлөр аркылуу өткөн. Бул деген биздин региондогу кескин ушу 40%, 30% элге тамак менен камсыздандырат деп айтса, жаңылышпайбыз да, реэкспорт.
Эгерде толук импортты да санасак, 70% биздин жашообузду бүгүн ушул Кытай менен Европанын ортосундагы болгон каттамдар камсыздандырып атат биздин региондо. Эгерде ушуга темир жолду кошсо, бул деген абдан күчөтөт да ушул биздин экономиканы. Анткени товарлардын көлөмү көбөйөт. Албетте биздин да өзүбүздүн ушул экспорттоого мүмкүнчүлүгүбүз өсөт. Бул деген географиялык эң кыска жол. Бул деген мисалы үчүн Кытай өлкөсүнө 10-15 миллиард долларга чейин компанияларына үнөмдөп берет да, экономия кылып берет, үнөмдөп берет. Албетте товарлардын көлөмү бул жерден көбөйө баштайт да, өтүүсү көбөйө баштайт. Бул деген мисалы үчүн ошол эле жол кайсы өлкөлөргө, так ушул кичи туранын өлкөлөрүнө чоң пайда алып келип турчу жол болду да. Мисалы үчүн ошол эле Кыргызстан, Өзбекстан түзмө түз, Түркмөнстан, Түркия, Азербайжан аркылуу Лачин коридору менен, эгерде ошол коридор боюнча алар Армения менен бүгүнкү маселелерин чечишсе, ушул Лачин коридору аркылуу Европа биримдигине түз кетчү жол да. Же болбосо Босфор аркылуу паромдук жол менен ушул товарларды ташуучу мындай жол болуп кетет. Кыргызстанга мисалы үчүн бизде азыр пайда болуп атышат, Кыргызстандын мамлекеттик кызыкчылыгына каршы чыккандар да, мисалы үчүн айтып атышат, ушул жолдон пайда албайбыз, ушул жолдон карыз батырат бизди, маселелер көп пайда кылат деп. Албетте бул деген эмнеге антип айтып жатышат? Анткени бир четинен анда бир тамчы чындык бар. Анткени баягы кытайлар мисалы үчүн айтып атат, биз деген ушул акчаны бербейбиз дейт да. Өзбекстан тарап, чынын айтсам, даяр да. Ушул жолго Өзбекстан чек арасынан улап кеткенге баары даяр, жумуштары даяр. Документтерди окусак, карап келсек, Кыргызстан даяр эмес. Кыргызстан аркылуу баягы 2-3 миллиард долларга жакын туннелдерди уруш керек, 200 километрге. Ал эми баягы Кытай өз тарабынан дагы кичине даяр эмес, ага да 1 миллиард долларга баягы магистралдардан, ошо темир жолдордон улаш керек да, сууар аркылуу Торогартка ушул жолду улаш керек болот. Албетте бул кайсы бир убакытта талап кылат. Анан Кытай мисалы үчүн мамлекети бизге ушул 2 миллиард долларды жөн эле бербейт да. Биздин өлкөдө мисалы үчүн 2 миллиард доллар жок, мындай бош. Аны чыгарып кыйын. Аны эл аралык инвесторду табыш керек, же болбосо баягы Кытай айтып атат, биз деле инвестор болуп беребиз, бирок ушул жолду толугу менен бизге бергиле дейт да. Bu o'rinda savol paydo bo'lyapti-da, agar ijozatingiz bilan so'rasam, mana Yevrosiyo ittifoqi bor-ku, Евразийский союз, Rossiya bilan qilingan, Qirg'iziston davlati ham shunga kirgan va bu ittifoqqa nisbatan turli xil tanqidiy qarashlar bor. Ko'proq Rossiyaning foydasiga, boshqa davlatlarning zarariga bo'lib qoldi degan. Mana shu Turon birligi paydo bo'lganda va bu narsa Xitoy bilan hamkorlik qilinsa, bu o'rinda yana Xitoyning ustunligi oshib ketmaydimi? Yana Xitoyning gegemonligi bilan mana shu Markaziy Osiyodagi respublikalarga ta'siri oshib ketmaydimi? Chunki bu bir savolning birinchi qismi va ikkinchi qismi shuki, bu agar biz iqtisodiy haqida gapiryapmiz, ko'proq iqtisodi, mana shu yo'l atrofida, mana shu magistral yoki poyezd, shu temir yo'l atrofida shu birlashadigan bo'lsak, Xitoy ishlab chiqaruvchi, qolgan davlatlar faqat obsluga deydi-ku, yo'lni chetida turadigan, yo'lni ta'minlab turadigan bir xizmatchi bir mamlakatlarga aylanib qolmaydimi? Bu o'rinda ishlab chiqarish ko'proq hammasi Xitoyda bo'ladi. Xitoyning investitsiyalari, Xitoyning производствоsi, bu respublikalar faqat yo'lni chetida turib, shunaqa bir minus taraflari bormi, risk bormi shunaqa? Shu haqida fikringiz? Ушундай тупикелдер бар, албетте. Бул деген баягы тирүү жашоо эмеспи? Ар бир өлкө өзүнүн кызыкчылыгын карап атат. Мисалы үчүн эгерде ушул жол салынса, Орусияда транзит аркылуу товарлардын көлөмү азаят. Бул 2 миллиард долларга чейин чыгым болуп кетиши мүмкүн Орусияга. Бүгүнкү Хоргос аркылуу товарлардын чоң көлөмү өтүп атат да, Кытайдан Казакстан аркылуу. Казакстандын да мисалы үчүн кызыкчылыгына туура келбей калышы мүмкүн. Анткени кандайдыр бир деңгээлде бир 0,5-0,3 миллиард долларга чейин чыгымдар болуп кетиши мүмкүн аларга. Бирок баягы Кытай айтып атат, бизге товарлардын көлөмү ушул Казакстан аркылуу Россияга кете берет, кеткенди, бирок ушул жол аркылуу баягы көбөйөт депчи. Анан албетте бизде коркунуч бар, баягы биз жөн эле мындай кызмат кылып калышыбыз ыктымал, чын эле. Shunday. Ошон үчүн баягы биздин баягы Өзбекстандын, Кыргызстандын шык кандай адамбыз, биз деген аракет кылабызбы, биз деген кыйынбызбы?
ушуга баягы бизге ошо суроо да, анткени эгерде жол деген суудай болот да, баягы өзү өрөөндөй болот. Мм. Жол өткөн жердин баарын сугарат. Бизге да ушул суудан баягы пайдасы тиет. Бирок эгерде өзүбүз баягы пайдасын чыгарбасак, албетте баягы Кытай тарабы эле үстөмдүк кылып эле бизди кызматчы катары эле баягы сервис катары эле колдонуп калышы ыктымал. Бул жерден өзүбүз да тың болушубуз керек, иштешибиз керек. Мгм. Албетте баягы маселелерди ушу чечишибиз керек. Ал Кыргызстандын өзүнүн маселеси турат азыр, ошол акчаны табыш. Өзбекстан өзүнүн маселеси турат. Баягы ушуну туура пайдаланыш да, мисалы үчүн товарлар көп көлөмдө өтө баштаса. Кытайдын өзүнүн маселеси турат. Аякта ушул сууар маселеси эч жакка кеткен жок да. Сууар маселеси бекем турат. Аякта регионду өнүктүрүшкөн эмес да жакшы. Ошон үчүн Suvar masalasi nima degani tushunmadim shu iborangizga. сууар эми баягы Синьцзян, Aha, Уйгур aha, область ушул aha. Кытай аяка мисалы үчүн ички Монголияны Кытай аябай өнүктүрдү да. Аяка Va, монголдорго акча менен каптап кетти да, ал деңиздей. Аякта монголдордо акча көп, анан ички Монголияда Ордосто монголдор Кытайдын чыгып кетишин каалашпайт, анткени акчасы жок, көп, регион өнүккөн. Эли аз, бирок регион аябай өнүккөн. Ал эми ушул Шинжанда эмнегедир кытайлар инвестицияны аз кылышкан да. Анан ошон үчүн да уйгур эли аябай мындай начар абалда, начар сезип турат өзүн. Албетте ушул биз аркылуу логистикалык жолду Кытай кызыктар, бирок аны кылыш үчүн Кытай өзү ошол Шинжанды өнүктүрүш керек. Аяка акча киргизиш керек чоң көлөмдө. Анан ушул маселе Кытайдын ички маселеси да. Бирок ушул Кытайдын ички маселесинин чечилишинен биздин маселе чечилген атат. Эгерде ошол Кытай Шинжанды өнүктүрсө, уйгурларга бир аз эркиндик берип, аларга акчаны төксө, көбүрөөк инвестиция, салымдарды кошсо, анда Шинжан өнүгүп, бизге баягы темир жол уланып, биз аркылуу ушул жибек жолу өтө баштайт. Анда туран мамлекеттер ошол мен жана башында айтып кеткен баары ушул жолдун пайда ала баштайт да. Ушундай маселелер Кытайдын өзүнүн ички маселелери турат, биздин өзүбүздүн ички маселеси. Өзбекстанда ошо сиздер айтсаңыздар кандай маселе негизи сырттан карасак маселе жок да Өзбекстанда, бар даяр да. Ичтен кандай көрүп атасыздар ушул жолду алып кеткенге? Hop. Bu iqtisodiy manfaatlar haqidagi tasavvurlarida siyosiy manfaatlar qanday? Siyosiy nuqtai nazardan bizning davlatlarimiz Qirg'iziston, O'zbekiston va Qozog'iston, Tojikistonda bu boshqa shu stonlar foyda topishadi bunday birlikdan. Политические выгоды, shu siyosiy foydalar qanday? Саясий пайдалар эми бул жерден негизи саясий пайдаларга өтсөк, бул жерден баягы биз кечээ сиз экөөбүз талкуулабадык, эме свод кылсакпы, соттонарбызбы, күчтүү жактарын, күчсүз жактарын. Анда ушунун баарын мындай атап өтөлү да. Мисалы үчүн күчтүү жактарды карасак, Турандыкы. Бул баягы биз айтып кеткен нерсе, бул географиялык жайгашуусу. Туран конфедерациясы түзүлсө, негизи эң башкы соода жолдорун камтыйт да, жана түрдүү аймактар бириктирген стратегиялык географиялык орунга ээбиз да биз. Биз стратегиялык географиялык орундардабыз азыр. Бирок тилекке каршы ошол стратегиялык биздин жайгашканыбыз жакшы колдонула элек. Бирок бул деген колдонулса, бул Турандын күчтүү, конфедерациянын күчтүү мындай бир жагы болот да. Соода экономикалык мүмкүнчүлүктөр жагынан аябай чоң артыкчылыктар. Буну биз айтып өттүк. Дагы күчтүү жагы маданий ар түрдүүлүк. Бир четинен баягы биз деген бир эл, бир кан болсок дагы, албетте баягы кан аралашмаларыбыз бир топ көп да. Маданий мындай ар түрдүүлүгүбүз бар. Бул деген баягы биримдикке тоскоол кылбайт. Бул деген тескерисинче биримдикте мындай күчтүү маданияттын ар түрдүүлүгүн пайда кылат да. Бул деген туризмдин жана элдин мындай креативдик ойлонуусун мындай жакшы өнүктүрөт. Чыгармачылык аябай көп, интеллигенция бар бизде да, мындай инновациянын түрдү өнүктүргөнгө мындай жол бар. Маданий мурасыбыз аябай чоң. Ушул Турандын күчтүү жагы. Үчүнчү жагын карасак, жаратылыш ресурстар.
мунай, газ, ошол жаратылыш газы, пайдалуу кендер, ресурстар абдан көп да. Мисалы үчүн Кыргызстан менен Кыргызстанды эсептесек, бир баалашты эле Кыргызстандын кендеринин баасы 500 миллиард доллардын тегереги да. Ушундай 500 миллиард доллар деп баалашкан. Ошондо мисалы үчүн Афганистандын кендери ушул Кыргызстандыкындай экен да, 500-600 миллиард доллардын тегерегин деп эсептелген экен. Мурунку Советтер Союзунун кездеги кийин американдыктар ушул чалгындоо, геологиялык чалгындоо жасаганда ушундай келип чыккан. Негизи ушул Казакстанды алсак, аякта бүт Менделеевдин мындай катары толугу менен көрсөтүлгөн да. Туранда көп жаратылыш ресурстар. Башка сөз, ал жаратылыш ресурстарды иштетүү оңой эмес да. Ушул Туран өлкөлөрү, тоолуу өлкөлөрдө көбүнчө бир акча бир аз көбүрөөк кетет да башка өлкөлөргө караганда ушул иштетүүгө. Биримдик жана стабилдүүлүк. Эгерде ушул Туран күчтүү жагын карасак, биримдикке тынчтык бул өтүш абдан жеңил да. Ушул жерден дагы чоң саясий артыкчылыгы бар. Мисалы үчүн саясий артыкчылыгы бул коопсуздук. Биз деген чын эле ушул коопсуздук маселесин Кыргызстан өзү көрдү. ОДКБнын 2 мүчөсү кайчылашып кетти жакында эле, баягы 2022 жылы, андан мурун да кайчылашып кетти эки ОДКБ мүчөлөрү. Кайчылашканда чынын айтайын, Кыргызстандын куралдуу күчтөрү кичине мындай алсызыраак болгон да. Албетте кандайдыр бир проблемалар көрүлгөн болчу, бирок жетишсиз болгон. Ошондо Азербайжан жана Түркиянын колдоосу менен, мисалы үчүн ошол эле Түркиянын колдоосу менен Кыргызстан дрондорду алды да. Заманбап аскерий жабдыктарды алды. Экинчи катуу болуп кеткенде ошол 22 жылы бул деген согуштун келбети өзгөргөнүн аябай катуу көрсөттү да. Албетте Кыргызстан тарап коргоно алды ушул жабдыктар менен. Кыргыз эли өз ичинде баягы түрк элине аябай жылуу сезимдерди пайда кылды, сезди. Анткени бул анык жардам болду да. Анык кичи Турандын ичиндеги анык аскерий жардам болду. Кыргызстандын көп ошол аскерлери, офицерлери Түркиядан барып окуп келишти. Дагы эле окуп аткандар бар. Биримин келип армияны модернизациялоого жумушашты. Бул жерден анык Турандын мындай долбоору ишке ашып кетти десек болот. Аскерий кызматташтык ишке ашып кетти. Ошондо бүгүнкү күнү ошол 2023 жылы дагы кагылышуулар күтүлгөн, бирок болбой калды кагылышуулар. Демек, ушул түрк элдеринин эки түрк элинин, Түркия, Кыргызстандын ортосундагы болуп аткан мындай Өзбекстанда кандайдыр бир көмөктөш болду деп айтса болот. Ушул 3 өлкөнүн, Өзбекстан, Түркия, Кыргызстандын аракетинин ичинде коопсуздук күчөтүлдү дагы, эмки согуш кагылыш алдын ала алынды да. Демек ушул эгерде Туран, Кичи Туран же Чоң Туран конфедерациясынын эгерде ичара баягы ишин карасак, саясатын карасак, эң биринчи орунда коопсуздук. Бул деген чоң коопсуздук пайдасын алып келе турчу биримдик. Nima degani, kechirasiz shu so'zni balkim tushunmagandir. Qovsizlik nima degani? Безопасность. Aha, xavfsizlik. Tushundim. Hop. Албетте, эгерде Турандын ичинде мындай коопсуздук бекем болсо, Туран аскер күчтөрү бирдиктүү иштешсе, бири-бири менен ичара кагылышпай, тескерисинче ичара кызматташса, ичара бири-бирине жардам берсе, анда бул деген баягы албетте бул регионго инвестициялар да тарта баштайт да. Инвестициялар дагы көбөйөт бул регионго. Анткени бир дүйнөлүк мындай эреже бар. Эгерде өлкө күчтүү болсо, армиясы күчтүү болсо, инвестиция аякка барат. Ошол жана ушул алсыз жактарын, алсыз своттун алсыз жактарын алсак, инфраструктуралык өнүктүрүү абдан көп акчаны талап кылат. Туранды куруш үчүн ушул темир жолдорду салыш керек, транспорт системасын салыш керек, жаңы автомобилдик жолдорду салыш керек, телекоммуникацияны өнүктүрүш керек. Бул жерде каса, дигитал каса деген долбоорлор башталган эле, алар кичине жакшы ишке ашпай калды. Ушундай долбоорлор ишке ашыш керек да. Албетте бул деген мындай
жалпы эсептесек ушул эле биздин баягы үч өлкөбүз ортосундагы темир жолдун баасы 5 миллиард доллар болсо, толук ушул кичи турандын транспорттук системасын куруш үчүн бир 50-52 миллиард доллар керек да. Инфраструктурасын куруш үчүн ушул жалпы мындай жүздөгөн миллиард долларга чейин барып калышы мүмкүн инфраструктуралык ушул талаптар. Бул кичине баягы алсыз жагы турандын, бирок кандайдыр бир мындай маселе да, чечкенге салынган маселе. Экинчи экономикалык көз карандылык. Бизге баягы тилекке каршы азырынча түрк тилдүү мамлекеттер кичине көз каранды да, мисалы үчүн көп нерсеге көз каранды. Бүгүнкү күнү Yani ошол kechirasiz, Gozqarandı. зависимый да, Aha. Tushundim. экономикалык зависимость менен. Мен Казакстанды алсак, биздин экспортубуз көбүнчөсү Орусияга барат да. Биз деген Орусиядан көз карандыбыз. Qaramlik. Мисалы үчүн ошол башка өлкөлөрдү алсак, Казакстанды алсак, Казакстан менен Кыргызстан кескин Кытайдын астында көз каранды. Ошол Өзбекстанды алсак, Өзбекстан күчтүүрөөк. Бүгүнкү күнү биздин баягы Орто Азияда эң биринчи боло турчу ошол Орто Азиялык тигр деп коет. Орто Азиялык арстан болушу мүмкүн да, жолборс болушу мүмкүн. Күчтүү өлкө болуп. Анткени эли көп. Ошон үчүн ичинде өндүрүш бар Өзбекстанда. Ошон үчүн Өзбекстандын көз карандылыгы азыраак да. Кытайга болсо, Кыргызстан Орусияга болсо, ошол мисалы үчүн Азербайжан Түркияга ойт, бирок Түркия биздин баягы турандын ички ошол бекемдөөчү мамлекет болгондуктан бул Азербайжандын пайдасы көбүрөөк. Tushundim. Анан ушундай болду. Түркмөнстан болсо, Түркмөнстан да Орусияга көз каранды болчу, азыркы маалда Кытайга көз каранды да. Ушул нерсе кичине маселе, алсыз жактарыбыз. Биз эгерде кандайдыр бир мындай көз карансыздыкты азайтсак, мындай өнөктөштүк карын катнашка өтсөк Кытай менен Орусия менен, анда биздин экономикалык ушул саясий позицияларыбыз күчтөлөт да. Биз деген жакшы өнүкпөйбүз. Бирок азырынча ошол өлкөлөрдүн башчылары кандай чечсе, биздики ошондой кетип жатат да. Үчүнчү алсыздык жагы бул социалдык экономикалык диспропорциялар да, бул мындай туура эместиктер, мындай тең салмактуулуктун жоктугу. Мисалы үчүн бул эмнени билдирет? Бизде шаар менен айыл ортосундагы же аймактар оросундагы мындай кандайдыр бир тең салмактуулук жок да. Бизде ошол айыл жергесинде дагы эле көп эл жашайт. Туран өлкөлөрүндө айыл жергесинде көп эл жашайт. Баягы өнүгүү башталыш үчүн ошол айылдагы эл акырындап баягы шаарларга көчүш керек, же болбосо айыл жергесинде чоң шаарлар пайда болуш керек. Бул баягы эле инфраструктуралык маселеге барып калат. Ушуну баягы туруксуздукту кылышы ыктымал да азыр бул абал. Албетте туруктуулук болуш үчүн ушул урбанизация жүрүш керек, инфраструктуралар көбөйүш керек. Бул деген биздин алсыздыктар. Мүмкүнчүлүктөрдү атап өтсөм, своттун. Кечиресиздер, сизде суроо болот эле, Жамшит мырза. Swot hozir qaysi qismini gapirdik? Swot analiz endi ko'p bu iqtisodchilar ishlatadigan tomoshabinlarga aytib qo'yish kerak swot nimaligini. Iqtisodchilar va iqtisodiy moliyaviy tahlilchilarning bir shunday instrumenti. SWOT bu ingliz tilida SWOT, S bu strength, kuchli tomonlari, u yoki bu loyihaning, proyektning kuchli tomonlari, threats bu xavfsizlik masalasi, nima bu loyihaga nisbatan qanday tahlikalar, xatarlar borligi va kechirasiz, S kuchdan keyin weakness keladi. Weakness bu zaif tomonlar, O bu opportunities, imkoniyatlar, qanday bir shart-sharoitlar, imkoniyatlar mavjudligi, T oxirgisi threat bu risklar, tahlikalar, xatarlar. Mana shu instrument orqali loyihalarni tahlil qilish eng oddiy va eng samarali uslublaridan hisoblanadi. Kecha biz Iskandar bilan yozishma qilganimizda shuni aytgan edim, shu loyihaning SWOT analizini qilsa, bu ham bir oson bo'lardi odamlarga mana shu g'oyasini yetkazish uchun degan edim. Agar siz mana shu SWOT instrumenti asosida gapirib bo'lgan bo'lsangiz, men keyingi savolga o'tardim. Agar yana
davom etmoqchi bo'lsangiz, marhamat, davom etishingiz mumkin. Yoki keyingi мүмкүнчүлүктөр Aha. мүмкүнчүлүктөрдү санасак, соода экономикалык интеграция мүмкүнчүлүгү бизде турат. Бизде албетте баягы мурунку Орус империясына чейин Түркистан деп аталган бүт аймак. Экономикалык жактан аябай катуу тыгыз байланышкан. Канча тарых жылдарды карабасак да, экономикалык жактан аябай тыгыз байланышкан да соода аркылуу. Ушул мүмкүнчүлүк азыр деле турат. Албетте бул деген өзү да инвестицияларды жана технологияларды тартууга чоң мүмкүнчүлүк. Кайра жаратылуучу энергияга өтүү чоң мүмкүнчүлүк. Биздин ошол түрк элдер жашаган жерлердин баары 265 күн бир жылында, 365 күндүн ичинде күндүгүн да мындай күн тиет. Демек, ушул күн энергиясына электростанциясына өтүүгө бизге чоң мүмкүнчүлүк бар. Ушуну биз деген иштетишибиз керек. Биз деген ушул күн электростанцияларын көбөйтүшүбүз керек да. Buni Энергетикалык маселе. elektrostansiyalari bu quyosh, oftob, солнечный. Солнечный, ооба, солнечный электростанция. Дагы туризм. Биздин баягы ушул жибек жолунун туризми аябай өнүгүп атат. Европалыктар кызыгып атат, кытайлар кызыгып атат. Азыркы кезде ушул Кытай тарабы бизге күчтүүлүк кылып, мындай Орусия өзүнүн саясий күчүн азайтып, Кытайдын саясий күчү көбөйүп, азыркы тапта ошол Кытайга сунуштар болуп атат. Биздин өлкөлөр, Орто Азиялык өлкөлөр визасыз режимди киргизгенге сунуштар кылып атат, болуп атат да. Бул деген эмнеге алып келет? Бул деген Кытай тараптан туризмдин көбөйүшүнө алып келет да. Кытай бүгүнкү күнү байып баратат. Кытайда эң көп миллионерлердин саны. Демек, бул деген туризм жактан аябай көп мүмкүнчүлүктөрдү Туран өлкөлөрүнө алып келет. Кандай коркунучтар бар Туранга? Бүгүнкү коркунучтар бул деген аймактык кагылышуулар жана терроризм да. Буга эң бүгүнкү күнү чоң коопсуздук маселелери, коркунучтар бул деген, мисалы үчүн Афганистанда ар кайсы топтордун кагылышуусу. Афганистанда билебиз, Кыргызстан мисалы үчүн Афганистан менен ошо кандайдыр бир дипломатиялык карым-катнаштарды түзө баштаган. Анткени Кыргызстан өзүнүн саясий коопсуздук маселесин чечип баштаган. Анткени бизде кошуна менен ОДКБ мүчөсү менен эле бизде эң жакынкы кошуна менен кагылышуулар көп болуп кетип атат да. Ага башкача нерсе, мисалы үчүн Өзбекстан менен биздин мамлекеттик башчылар чек ара маселени чечип алды. Ушуну менен баягы Өзбекстан менен Кыргызстан ортосунда чек ара түшүнбөстүктөр калбай калды десек болот. Бул абдан жакшы 30 жылдын ичинде биринчи жолу болгон чоң мындай жетишкендик деп айтсам болот. Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык жана тынчтык үчүн жакшы нерселер болду да, жакшы иш болду. Бирок дагы бир кошуна калды, ошол кошуна менен Кыргызстандын маселелери чечиле элек. Аймактык кагылышуулар дагы эле, мисалы үчүн Афганистан, андан сырткары Иран бизде турат. Иран бүгүнкү күнү Иран маселеси чечиле элек. Иранда баягы батыш өлкөлөрү менен кызматташтык эмес, каршылаш мындай кандайдыр жолдо турат Иран. Албетте ошондуктан биздин өлкөгө таасири бар да ал нерсенин. Эгерде ушул маселе чечилсе, анда ошол Туран өлкөлөрүнүн коопсуздугу чечилмек да. Терроризм коркунучу азаймак. Бирок тилекке каршы азырынча бул маселе. Дагы бир коркунучу бул климат өзгөрүшү. Бизде климат кескин өзгөрүп баратат. Албетте бизде суу маселеси пайда болот да. Бул эң чоң Турандын коркунучу бүгүнкү күнү. Бизде мисалы үчүн Кыргызстан менен Тажикстанда суу запастар көп да. Памир алай, ушул суу запастар, суу булактары, мөңгүлөр көп. Бирок биз да байкап атабыз да, жыл сайын мөңгүлөр кургап атат, азайып атат биздин өлкөдө. Ошондо бул деген кандай маселени пайда кылат? Бул деген биздин өлкөлөр ортосундагы суу жетишпегендикти пайда кылышы мүмкүн. Албетте сууга биз баарыбыз көз карандыбыз. Бул деген же технологияны өзгөртүш керек, мисалы үчүн абадан сууну өндүрүү да. Ошол азыр системалар пайда болду, технологиялар өнүгүп келатат. Аларды кескин пайдаланыш керек. Ага менен кошо баягы өлкөлөр ортосунда сууну туура пайдалануу мындай эрежелерин
жасап, ошол эрежелер менен жашаш керек да. Ошондо бизде тынчтык болот. Кыргызстан тарабы баягы негизи туура кадамдар жасап атат. Кыргызстан тарабы макулдугун берип атат да. Бүт баягы кошуналар менен иштегенге мындай алаканын сунуп жатат Кыргызстан тарап. Башка өлкөлөрдө ушундай алаканын сунуп, мындай кандайдыр бир маселени тынчтык жолу менен чечкенге аракет кылыш керек да. Туранды ичинде коркунучту пайда кылуучу бул суу маселеси да. Ушул маселесин чечсек, анда коркунуч кескен азаят да Туранын ичинде. Эмки маселе бул коңшу аймактарда саясий туруксуздук. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү ушул биздин Евразияда чоң кошунабыз бар, Орусияда. Орусия өзү жалгыз Кытай менен кичине биргеликте, бул же биргеликте эмес, багымсыз, түшүнүксүз болуп атат. Эмгиче бүт баягы батыш дүйнөсү менен каршылаш болуп чыгып атат да. Албетте, 60 өлкө Украинага жардам берип атат. Орусияга бир 5-16 өлкөдөй көмөк көрсөтсө дагы, 5 өлкө түзмө-түз жардам берсе дагы, баары бир баягы Орусия жалгыз 60 батыш өлкө туруштук бере алышы күмөн кылат да. Бул маселе кантип чечилет? Орусия бир нече майда мамлекетке бөлүнүп кетеби? Бөлүнүп кетсе, алар ич ара согушпайбы же согушпайбы? Ич ара согушса, бизге залакат тиеби тиебей билбейбиз да. Бирок бул деген ошол Туран, кичи Туранга да, чоң Туранга да бир четинен мүмкүнчүлүктү берсе, бир четинен чоң коркунучту жаратат да. Биз ушундай заманда турабыз азыр. Эртең эмне болушу айтууга кыйын да. Бирок эртеңки болуп кетчү нерселер, кандай жакшы нерселер да болуп кетиши ыктымал, ошондой эле жаман нерселер да болуп кетиши ыктымал да. Ушул свотту кыскасынан айтсак, ушундай свот бизде, свот анализ ошо. Жакшы жактары, жаман жактары ушундай да. Xo'p, endi keyingi savol, mana hozir shu Markaziy Osiyo davlatlari, Turkiy davlatlari uchrashuvlari, anjumanlari, konferensiyalari bo'lib turibdi, bo'ldi. Ya'ni u davlatlarning prezidentlari va rahbarlari uchrashuv uyushtirishadi. Bu haqda qandaydir bir harakatlar bordek ko'rinadi. Qanchalik bu yetarli bo'lyapti bu jarayonlar, ya'ni kelajakdagi Turon birligi uchun, Turon birligiga olib borishi uchun yetarli ishlarmi bu? Shu haqida fikringiz? Негизи мен ойлойм, бул деген бүгүнкү күнү түрк тилдүү өлкөлөрдүн биримдиги, уюму, бул деген Түркия тегерегинде болуп атат да. Түркиянын сырткы саясатынын ичинде болуп атат. Чынын айтсам, эгерде ошол бүт дүйнөлүк саясатты биз көзүбүз менен карасак, системалык ушундай байкасак, Туранга баары каршы да. Баары каршы. Орусия кызыктар эмес, анткени Орусия түрк тилдүү өлкөлөрүнүн жарымынан көбүн басып алган да. Орусиянын ичинде түрк тилдүү өлкөлөрүнүн жарымынан көбү отурат. Орусияга бул такыр баягы Орусиянын ыдырап кетишине алып келиши мүмкүн да, эгерде түрк тилдүү өлкөлөр күчтөнсө. Конфедерацияга кирсе маселе жок. Конфедерацияга кирсе Орусия үчүн бул коопсуз. Бирок эгерде коопсуздук, эгерде бирок конфедерация эмес, федерация болуп кетсе Туран, бүт өлкөлөр бириге баштаса, Орусиянын жарымынан көбү кетип калат да. Кытайда Суар бар. Суар бул Шинжан да. Шинжанды бул чоң Кытайдын баягы өлкөсү башчыларынын чоң баш оорусу бул уйгур маселеси. Албетте, Туран эгерде бириксе, уйгурлар өзүнүн мамлекетин түзгөнгө, конфедерацияга киргенге аракет кылып калышы ыктымал деген ойлор болот. Албетте, бул дагы кытайларга жакпайт. Андан сырткары ушул Иранга да жакпайт Туран. Анткени Ирандын 60% түрк тилдүү эл да. Азербайжандар. Эгерде Иран мисалы үчүн Туран Ирандын жанында пайда болуп калса, анда Ирандын кески бөлүгү Туранга өтүп кетиши ыктымал. Бул дагы мамлекеттик кыдыроо да. Бул деген жалпы мамлекеттердин эрежесин бузуу. Бул албетте ООНдун уставын бузуу да. Улар o'zi qadimdan qo'rqishadi-ku, Iron Turon o'rtasidagi konflikt, nizo. Ya'ni ularni g'ashiga tegadi, ularga shu narsa yoqmaydi. Албетте ушундай болуп кетет. Анан Америка Кошмо Штаттары да бир четинен да ошол Туран мисалы үчүн долбооруна каршы айткан сөздөр болгон. Негизи Түркияга каршы айткан сөздөр болгон. Мисалы үчүн Түркия
ошол биз деген дрондорду жасап баштадык, сата баштадык дегенде НАТО мүчөсү болсо дагы Түркияга айтылган да сөздөр. Дрондорду сатпагыла башка өлкөлөргө депчи айтылган. Эгерде Америка Кошмо Штаттарынын айтуусу боюнча Түркия кылса, анда биз мисалы үчүн Кыргызстан дрондорду алмак эмес да. Анда баягы регионалдык тынччылык орномок эмес. Бул жерде азыр кечке согуш болуп турмак. Бирок Америка Кошмо Штаттары ошо ойлогон да, ошол бул деген кооптуу инновациялык аскер технологияларды таратпагыла деп айткан да Түркияга. Анан Түркия дагы ушул мисалы үчүн көп айтат да эмеге Америка Кошмо Штаттарына көп мындай сындарды айтат. Силер бизди чектеп атасыңар, силер бизди колубуз бутубузду байлап атасыңар деп айтат да Түркия. Эки сындарды колдонуп атасыңар. Эгерде силер ошол чыныгы өзүңөрдүн стратегиялык баягы өнөктөшүңөрдү колдойн десеңер, анда Түркияга колдой бериш керек, Туранга колдой бериш керек деп айтат да түрктөр. Ошон үчүн күчтүү түрк тилдүү мамлекеттердин бирикмеси бул баарына керек эмес да, баарына коркунуч жаратат жана кандайдыр бир мындай жакшы колдоо көрбөйт да. Бирок эгерде ушундай мамлекет түзүлсө, бизге мисалы үчүн сиз, мен, каныбыз аралаш да, биргелеш. Эгерде биздер бириксек, бизге жакшы да. Биз туугандар биригип алып иш жасасак, биз чоң мамлекет куруп алабыз. Ал мамлекеттин ичиндеги мамлекеттер көз карандысыздыгын жоготпойт, бирок коопсуз болот, экономика жакшы болот да. Анан ушул негизи бул мындай маселе. Эгерде биз өзүбүз жакшы жашайбыз десек, өзүбүз кадамдарды кылышыбыз керек. Биздин өлкө башчыларыбыз ушундай абалда да, алар деген буйтап жатышат. Ой, Орусия айтып атат, бияка өтөлү деп, азайталы Туранды деп. Кытай айтып атат, азайталы Туранды. Америка айтып атат, азайталы Туранды. Бирок Турандын ичинде иш жүргүзө берели деп. Өлкө ичинде да бизде айткандар бар. Ой, биз деген Туранга, кичи Туранга өтүп кетсек, бизде баягы Түркия үстөмдүк кылып калат. Азыр бизде Орусия үстөмдүк кылып атат, орус тилде сүйлөп атабыз. Орустар бизге башкарып жатат деп, анан Туранга кирип кетсек, түрктөр ушинтип калат депчи. Түрктөр келип алып, бүт жерде орустардай болуп калат деп айтышат да. Бирок билбейм, мен ойлойм баягы түрктөр кичине каныбыз жакыныраак го депчи, тилибиз жакыныраак го. Сезимдер башкача болушу мүмкүн, саясат башкача болушу мүмкүн. Ошону менен бирге баягы баары бир мамлекет өлкө башчылар түшүнүп атат, Туран керек деп түшүнүп атат. Ошон үчүн Түрксой иштеп атат. Түрк өлкөлөрдүн кеңеши иштеп атат. Ай сайын, жыл сайын, 3 ай сайын иштер болуп атат. Расмий жолугушуулар болуп атат. Билим берүү министрликтер, бүт ошо кичи Туранын билим берүү министрликтери жолугушуп атат. Жалпы тил боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атышат, конференциялар жүрүп атат. Ошол түрк тилдүү өлкөлөрдүн бирикмеси уюму ошол жыл сайын 2-3 жолугушууну өткөрүп атат да. Президенттер кезигип кетип атат. Президенттерибиз кезигип сүйлөшүп атат. Ал иштер жүрүп атат да. Бирок албетте баягы бизде ошол түрк тилдүү мамлекеттердин биримдиги жалпы латыныцага өтөлү, ошону карайлы деп бир чечим кылса, Орусия тараптан бизде заматта ушул экспортту токтотушту да. Кыргызстан тарабы айтсачы, ушул латиницага өтөбүз десе, экспорт токтотуп салышты. Биздикилер барып кайра сүйлөшүп, кайра экспортты жандандырыш үчүн макул латиница киргизбейбиз, орус тили эле болот деп эле ушун жагынды да. Анан экспорт кайра өтө баштады. Шантаж да мындай айтканда. Бирок аракет жасап атабыз, бирок кандайдыр бир басымды сыноолорду, кысымдарды чыдап атабыз да. Кысымдар болуп атат. Xo'p, bu davlatlar miqyosidagi ishlar ekan, ya'ni rahbarlar miqyosidagi oddiy xalq nima qilish mumkin yoki ziyolilar, intelligensiya, siz menga o'xshagan odamlar, yoshlar qanday hissalarni qo'shishligi mumkin bu loyihaga, bu Turon g'oyasiga, ideyasiga? Мен ойлоп атам, ушул бүгүнкү күнү эгерде биз мындай эчтекени өзгөртпөй эле кете берсек, жай бара баары бир түрк тилдүү өлкөлөрдүн интеграциясы пайда болуп атат да. Эгерде эчтеке кылбай койсо деле, баары бир бул нерсе баягы элдин астында бышып жетилип атат. Жаштар ал жөнүндө эңсеп атат, түшүнүп атат, каалап атышат.
ушул айылдарда баягы Орусия же Кытай пропагандасынын астында калбагандар баары бир ойлоп атышат да, ушул тууган элек туугандап эле жашаса. Жөнөкөй элге мисалы үчүн эч кандай согуштун кереги жок. Мгм. Жөнөкөй элге эч кандай баягы фашизм, нацизм кереги жок да, баягы мындай кичинекей өзгөчөлүк бар экен, ошол менен бөлүнөлү дегендер аз да. Бирок бар, албетте бар. Мен ойлойм алар баягы атайын долбоор менен иштегендер да. Мгм. Бирок негизи жөнөкөй эл ошол биримдик, тынчтык жана байлыкка эле көп эле кызыктар да. Эл Мгм. деген байыгысы келет, эл деген байлыкка кызыктар, жакшы жашагысы келет. Ошон үчүн жакшы Мгм. жашаш үчүн тынчтык керек экенин түшүнөт. Туран Мгм. керек экенин түшүнүп жашашат. Мгм. Мгм. Ошо албетте баягы азырынча жетишпей атат да, баягы элдин жылдыздары, экстрада баягы поэттер, ыр жазгандар, ушул жазуучулары азырынча Туран боюнча аз чыгарма жаратып атат. Мгм. Видеоклиптерди көрбөй атабыз, кинолорду көрбөй атабыз. Бирок Мгм. ошол тарап жөнөкөй эл мындай Мгм. поэттер эмес, элита эмес жөнөкөй эл Туранды каалап жатат, эңсеп жатат. Мгм. Ал эми баягы интеллигенция азырынча Турандан коркуп атышат. Анткени баягы интеллигенция билебиз да, алардын конформизм да, конформизм, интеллигенция жана маданий интеллигенция. Ал деген Орусиянын баягы трендтерин кармап атат да, Орусия Кытайдын трендтерин кармап, Европанын трендтерин кармап, азырынча жок биз башкача кылабыз чыгармалар деп атышат да. Мгм. Ачык Туран деп чыккандар азырынча аз да, бирок ким билет эми азыр жөнөкөй эл каалап атканын аркасынан балким бул нерсе да иштеп баштайт да. Бирок баягы конференциялар көп. Туран Мгм. түрк өлкөлөрүнүн ортосунда конференциялар аябай көп. Аякта элдердин саны бир топ да, ошол Туранды талкуулагандар. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн мындай жакыныраак карын капташ каалагандар, талкуулагандар абдан көп болуп жатат. Ошол Yani bu o'rinda bir masalani aytib o'tmoqchi edim. Chunki mana shu hozir Turon birligi haqida gapirganda ko'proq e'tibor turkiylikka va turkiy zabon, turkiy tilga e'tibor bo'lyapti va biz bilamiz bu hududda, bu mintaqada, Markaziy Osiyoda forsiy zabon, ya'ni tojiklar bor Tojikistonda va ular boshqa shu Markaziy Osiyo davlatlarida qadimdan istiqomat qilishadi. Hop, ularga qanday qizig'i bo'lishi mumkin? Endi ular go'yoki ularning qandaydir bir ушемлениеga, ular e'tiborga olinmayotgandek bo'lib qolmayaptimi bu o'rinda? Biz bu yerda faqat turkiylikka urg'u bersak, umuman forsiy zabonlar, tojiklarning o'rni qanday bo'ladi mana shu Turkiy Turon loyihasida? чынын айтса, эгерде Фирдоусини окусак, Фирдоусинин китеби бир канча миң жылдан ашык, 2000 жылга барып калабы, ошол жылдан ашык жазылган эле. Мгм. Фирдоуси жазган эле Шахнамеде баягы Иран менен Туран эки ушул уул, бир атанын эки уулу бири менен кагылышып, ошондой дайыма карма каршы турчу эле деп жазат да. Бирок ошону менен бирге Фирдоуси эле жазат, ошол Турандын эли аябай чынчыл депчи. Ошол эле Фирдоуси жазат, Турандын эли тууган депчи. Мгм. Анткени бир атадан тараган эки уул деп. Мгм. Мгм. Мен ойлойм, ушу Иран эли жалпы биз тарыхчыларды карасак, расмий Орусиянын тарыхчылары ошо бүт мурунку түрк тилдүү элди Иран тилдүү эли кылып салган да. Ошо бүт баягы сактар, скифтер, ошо бүт анын баарын, тиграхауттардын баарын ошо Иран тилди деп атап салган да тарыхый документтерде. Мгм. Бирок карасак түрк тилди арасында экен да. Мгм. Бирок тарыхты карасак мурун эле ушул түрк тилдүү, Иран тилдүү биз деген мультилингва элбиз да. Биз элдер баарыбыз бир нече тилди билет. Эң кеминде дегенде ошол Кыргызстан менен Өзбекстан эки тилди билебиз да. Орусча, өзбекче, орусча, кыргызча. Чек арада жашагандарыбыз 4 тилди билебиз. Мгм. Кыргызча, орусча, тажикче, өзбекче да. Бирок өзбекче менен кыргызча аябай жакын да тил. Тажик такыр башка, бирок ошону менен бирге дагы эл, чек арада жашаган эл ошол тилдерди билет. Мгм. Негизи ошо эгерде чек ара маселесин чечсек, Мгм. эгерде азыр жаңы фашисттик идеялар пайда болуп атат да. Shunday. Жаңы фашисттик идеялар мисалы үчүн мындай да. Мисалы үчүн биз азыр Туран деп конфедерацияны айтып атабыз да. Бул фашисттик идея эмес, бул деген ар бир өлкө өзүнүн көз карандысын сактап атат. Ар бир өлкө өзүнүн этникалык
өзгөчөлүгүн сактап атат, бирок биргелешип иштейт да. Фашисттик идея деген бул деген чоң Иран деген мисалы үчүн сөз да бар да. Бүйүк Иран же болбосо бийик Кытай деген, бийик Иран деген сөздөр бар. Бийик Кытайда мисалы үчүн ушул Сибирь, Казакстан, Кыргызстандын жарымы ысык көл тарап бүт ушул Циндин мурунку Цин империясынын картасы менен көрсөтүлгөн да. Бул деген потенциалдуу келечекте согушка алып келүүчү фашисттик идеология алып барышы мүмкүн. Так ушундай эле бийик Иран деген идея бар да. Бул деген баягы тарыхый скифтер, сакалар жашаган элдин баарын бириктирип келсек, Алтайга чейин барып калабыз деп атышат да ирандык элдер. Улуу Иран пайда кылабыз, ошо бүт Евразиянын ортосун бүт басып алабыз дегендей сөздөр бар. Ал да фашисттик идея да. Бул нерсе чоң согушка алып келиши мүмкүн. Кан төгүлөт да, аябай жаман кан төгүлөт. Албетте бул идеялар аябай мындай кооптуу да, опасный идеялар. Ага каршы конфедеративдик Римдик тескерисинче ушул идеяларга бир четинен улуу Иран каалайсыңарбы? Туранга киргиле да. Туранга конфедерациянын мүчөсү катары кирсеңер, улуу Иран болот бул. Фирдавси ошол эле Туран менен Иран бул деген бир атанын уулдары деп айткан. Демек биз деген бир үй бүлөбүз. Ошон үчүн эгерде ошол фашисттик идеялардан арылса, үй бүлөлүк идеяларга өтүп, чынын айтса ирандыктар да аябай туугандашып кетет да. Мисалы үчүн ошол айтайын, R1A деген ген бар да. Ал алтайлыктардын гени. Анын 62% кыргызда болсо, тажиктерде 68%, ирандыктарда 45%, Өзбекстанда, өзбөктөрдө ошо 40%. Бул бир ген да. Эмнеге бөлүнөбүз? Тууганбыз да. Чоң Иран курам десеңер, анда конфедерация Туран дейбизби же болбосо Орто Азиялык элдердин биримдиги дейбизби? Ушундай конфедерация түзсөк, Иран ага толук кандуу мүчө болуп кирсе, иштей беребиз да. Иран түрк беребиз, бул эч кандай маселе жок. Бирок улуу Иран курабыз десе, анда бул азыр улуу баягы Советский Союзду келтиребиз деп Орусияда, Украинада кол салбады, анан Казакстанда кол салат деп айтып атпайбы? Анда чоң согуш болот. Чоң согуш эч качан тынбайт да, кан төгүлө берет. Булдан ким утат, айтайын? Евро биримдик утат, Америка Кошмо Штаттар утат, Кытай эле утат да, биз утулабыз. Түшүнөрлү. Ошон үчүн ушуну түшүнсөк, эгерде ошол Иран тилдүү туугандарыбыз түшүнсө, биз элибиз аябай жакын. Калган Туран элдери, кичи Туран, анан чоң Туран элдери түшүнсө, бул маселе чечилет да. Бул маселеде эч кандай мындай кыйынчылык жок. Тескерисинче, Иран маданияты аябай бай да. Бизде Орто Азияда ислам өнүгүп атканда фарси расмий тил болгон. Фарси расмий тил болгон, бул баягы ырларды жазганга ушул колдонулган тил болгон, интеллигенциянын тили болгон да. Түрк тили административдик тил болгон. Түрк тили баягы мындай бийлик аткарууга колдонулган, ыр жазууга фарси тили колдонулган. Харбийлер тили, түркий тил харбийлер тили болгон, ko'proq shunaqa deb o'qigan edim. Askarlar tili. Boshi, yuzboshi, ko'p terminlar, hattoki arablarning tilida ham uchraydi, chunki shu turkiy mamluklar qatorida boshqa turkiy sulolalar boshqargan mamluklardan tashqari juda qiziq narsani ko'rdim. Arablar ko'proq kelib bosqin bilan islomni olib kelgan deyishadi, lekin keyinchalik turkiylar butun musulmon yurtlarida sulton bo'lishdi. Hamma Hijoz bo'ladi, hatto Misr bo'ladimi, Shom, Siriya bo'ladimi, qayerga borsak, Turkiya, Hindiston, Boburdan oldin Dehli sultonligi bu turkiylarning sultonligi bo'lgan. Ya'ni mana shunday bir tarqalish bo'lgan. Endi aytmoqchimanki, potensial kuchli, chunki bizning o'zimizning ota bobolarimiz ham shu siz aytganingizdek ko'p tillik bo'lishgan. Ular o'zbek va turkiy tildan tashqari, ya'ni fors tilini ham bemalol fors tilini bilishgan va shu forsi zabon tojiklar ham turkiy tilini bilishgan va doimo o'zaro muloqot bo'lib qolgan. Keyinchalik bizni hammamizni alohida respublika qilib etnik
Cumhuriyet etnik respublikalarga ajratgandan keyin mana hozir ancha qiyin bo'lib qoldi bu masala. Oldin bu muammo emas edi. Bu muammo bo'lmagan. Siz aytganingizdek bu fors tili, bu intelligensiya tili, bu adabiyot tili, bu kanselyariya, ya'ni shu bir ma'muriy til bo'lgan fors tili. Turkiy tili ham bir o'ziga aytganimizdek bu harbiylar, askarlar, savdogarlar tili bo'lgan. Bu muammo bo'lmagan. O'ylaymanki, mana shu Turon birligida ham qandaydir bir yechim bo'ladi. Va mana shuning uchun ham bu suhbatimiz turkiy tilda bo'lyapti hozir. Siz qirg'iz tilida, men o'zbek tilida. Albatta bu uncha oson bo'lmayapti. Eshituvchilar uchun ham bir ma'lum ma'noda ozgina yoki ko'proq qiyinchilik tug'dirgan bo'lishi mumkin. Va bu tabiiy va o'ylaymanki, agar biz shunday suhbatlarni davom etadigan bo'lsak, o'zaro tushunish va o'zaro muloqot osonlashadi, yengillashadi va tushunish ham ko'nikmalari yaxshi rivojlanadi deb o'ylayman. Shu asosiy savollarim shu edi. Agar yana bir muhim aytmoqchi bo'lgan bir fikrlar bo'ladigan bo'lsa, hozir aytishingiz mumkin. Bemalol. Эми баягы ушул биздин сөзүбүздү бүтүргөнгө мындай жалпылап кетсем, келечектин ушу көрүнүшү мындай да. Бул деген тарыхый шарттар ушинтип түзүлдү. Тарыхый шарттар, географиялык шарттар ушинтип түзүлдү. Саясий шарттар ушинтип түзүлдү. Коопсуз шарттар ушинтип түзүлдү. Объективдүү түрдө, мындай орусча айтканда, же бул латын тили объективизм, объективдүү түрдө эгерде чындыктын көзүнө карасак, биз деген көп тууган элбиз бул жерде да. Көп тууган эл тошуп калдык. Бизге биздин өнүгүшүбүзгө, биздин бай жашаганыбызга, гүлдөгөнүбүзгө эч ким кызыктар эмес да. Чоң өлкөлөр баары бизди курал катары колдонот да. Алар бизди буфер катары колдонот, өзүнүн ич арасында чек ара катары колдонот. Алар бизге кызыктар эмес, биз өнүгүп кеткенге. Бул нерсе өзүбүздөн эле чыгышыбыз керек. Биз өзүбүзгө өзүбүз кызыктар болушубуз керек да. Анан албетте ар бир өлкө өзүнүн баягы оокаты менен отуруп алып иш жасаса мансап чыкпайт да. Бул жерден баягы биригиш керек болуп калып атат да. Бул деген тарыхый шарт ушундай түштү. Түрк тилдүү элдер бир ич ара кызматташып, биригүү жолдорун таап, бөлүнүү жолдорун жок кылып, биригүү жолдорун колдоп, ушундай акырындап баягы Туран дейбизби, башка сөз табабызбы? Бирок азырынча Туран деген бул жакшы сөз болуп атат да. Анткени бул да түшүнүк аябай катуу да, жакшы. Кичи Туран дейбизби же алты мамлекет Туран дейбизби? Азыр түзүп башташыбыз керек да, биригишибиз керек. Андан сырткары чоң Туран болуп кетеби? Ага жол салышыбыз керек. Албетте баягы бири-бирибизди урматтап, конфедерация түзүшүбүз керек да. Эгерде башка мамлекет түрүн түзө баштасак, бири-бирибизге анда бири-бирибиздин президенттерин бириктирип жок кылыш керек да. Бир тиктүү бир президентти шайлаш керек. Ага азыркы элиталар, ар кайсы улуттук элиталар макул болбойт да. Ошон үчүн ага аны кылбай эле ошол консультативдик бийлик органын түзүп, конфедеративдик. Ушундай конфедерация түзүшүбүз керек да, устав жазышыбыз керек. Туран мамлекеттердин конституциясын жазыш керек. Аскердик күчтөрүнүн өзүнүн уставын жазышыбыз керек. Ошону жазып чыгып туруп бириксек, бул бизди баягы Америка Кошмо Штаттарында, Кытайга, Орусияга, Евробиримдикке тең салмактуу оюнчу катары ордубузду, бул жер планетасында ордубузду берип коет да. Биз алар менен теңме-тең сүйлөшө алабыз да ошондо. Алар айтышпайт, силер деген баягы азиатсыңар, силер деген ошол маймылдан бир аз жакшыраксыңар. Биз ак кишибиз, биз силерден мыктыбыз, бизде акылыбыз жакшы, бизде технологиялар өнүгүп атат, бизде демократия жакшы. А силер болсо адамзаттын өнүгүү жолунда артта калдыңар деп жатышат да азырчы, чынын айтсак. Биригип иштеп баштасак, технология, соода, экономиканы көтөрө баштасак, анда башкача сүйлөшөт. Анда айтышат алар. Андай эмес, ассалому алейкум. Анда тең салмактуу сүйлөшөлү.
көрсө силер да бир жакшы адам турбайсыңар, силердин да акылыңар бар турбайбы, силер маймыл эмессиңер силер деген чын эле адам турбайсыңар деп айта башташат да. Tushunarli. Ошентип жыйынтыктап бүгүнкү сөздү. Ha, Iskandar, menga shu ko'proq yoqayotgan narsa shuki, Turon g'oyasida biz Turon ko'pgina hozir shunday suhbatlar bo'layotganda reaktiv suhbatlar, muammolar, problemalar ustida reaksiya qilish, munosabatlar bildirish bor. Kelajak haqida, istiqbol haqida vision, ko'zlov esa taklif qilinmaydi, bilmaymiz. Va shu Turon g'oyasi bizga shu imkoniyatni beradi. Mana shu Turon g'oyasi proyekti haqida iqtisodiy va siyosiy taraflarini siz konseptual ravishda ochib berdingiz. Va agar biz mana shu Turon masalasida boshqa jihatlar ham bor. Ya'ni chuqurroq kirishimiz mumkin. Bu inson huquqlari, bu korrupsiyaga qarshi korrupsiya muammolari va boshqa ko'proq masalalar, har biriga alohida suhbat qilish mumkin bo'ladi. Birinchidan hozirgi muammolar, problemalar va turonchilik nuqtai nazaridan bu muammolarni qanday hal qilish mumkin? Bu muammolar, problemalar bilan qanday ishlash mumkin? Shu haqida gapirish, ya'ni gapirish, fikr yuritish mumkin bo'ladi. Shunda haqiqatdan ham bu Turonlik deganni o'zi, nomini o'zida qandaydir bir o'ziga yarasha bir ulug'vorlik mavjud. Ham inson o'zi uchun o'zini kimligi, o'zligini yaxshi eslaydi va boshqalar uchun. Bu haqiqatdan ham bir yaxshi taqdimot bo'lgan bo'lardi. Bu endi o'zlik masalasi, madaniy masalasi. Ya'ni har bir turonchilik g'oyasidagi har bitta jihatini o'zi katta bir tema. Shuning uchun men taklif qilaman, keyingi yana shu suhbatlar qiladigan bo'lsak, turonchilik haqida va ma'lum bir jihat, ma'lum bir problemaga bog'lab turib suhbat uyushtiradigan bo'lsak, bir foydali bo'lardi deb o'ylayman va tomoshabinlarga ham o'ylaymanki, to'g'ri oson bo'lmagan bo'lishi kerak bu ikki xil, har xil tilda eshitishga, lekin o'rganaylik. Bu kamida bu bizning miyamizni rivojlanishiga yordam beradi. Bundan faqat foyda borki, uning hech qanaqangi zarari yo'q. Mana shunday suhbatlarni olib borish va kuzatish va tomoshabinlardan so'rardikki, savollaringiz, e'tirozlaringiz, taklif, mulohazalaringizni shu izohlarda yozib qoldirsangiz, keyingi suhbatlarimizda mana shu savollarga, mulohazalarga qaratgan bo'lardik suhbatni. Bu abdan жакшы болот деп ойлойм. Абдан жакшы болот. Анда ошол кийин мен сиздерге ошол көп кызыгып жүрдүм эле, тарыхты изилдеп жүрдүм эле, ошол жадидизм боюнча бир эмки биздин ушул сөзүбүздү кылалы, ушундай стримибизди кылалы. Mayli, bu keyingi, xudo xohlasa, keyingi strimimizda stream yoki mana shu oldindan yozib keyin buni YouTube'ga qo'yamiz. Shu neojadidlik haqida, jadidlik va nima uchun neojadidlik haqida o'z fikrlarim bilan bo'lishim mumkin. Uni keyingi suhbatda xudo xohlasa o'tkazamiz. Lekin Turon mavzusi menimcha bu seriya, ko'p seriyali bo'lish kerak deb o'ylayman. Iskandar. Albatta. Keyin ошол Турандын дагы ар кайсы аспекттерин сүйлөшсөк болот. Балки мен ойлоп атам, азырда ой келип атат. Ошол Турандын конституциянын долбоорун жазып баштасакпы деген да ойдомун. Bu o'rinda mana shu tabiiy savol paydo bo'ladi. Buni hozir shu savolni keyingi ko'rsatuvga qoldirardik. Chunki har doim ittifoq bu konfederatsiya ko'rinishida bo'ladimi yoki union, soyuz, ittifoq ko'rinishida bo'ladimi? Bu degani mamlakatlar o'zining suverenitetidan, mustaqilligidan qurbon qilish kerak degani. Bir narsadan voz kechish kerak degani. O'zi shundoq ham bor. U yoki bu davlat turli xil xalqaro shartnomalarga imzo chekadi. Bu BMT masalasida, inson huquqlari masalasida, chegaralar masalasida hamisha bu tabiiy narsa. Davlatlar har doim o'zining suverenitetidan, mustaqilligidan voz kechadi ma'lum bir qismda va uning evaziga qandaydir bir kattaroq foyda oladi. Shuning uchun bu konfederatsiya deyilganda darrov odamlarda tasavvur paydo bo'ladiki, biz mustaqilligimizni yo'qotib qo'yamizmi? Yana bir
Bu bilasizmi nimani eslatadi? Amerika Qo'shma Shtatlaridagi federalistlar va antifederalistlar o'rtasidagi shu g'oyaviy bahs, intellektual bahs bo'lganda, bularning ham argumentlari juda ham kuchli bo'lgan va bu tajribaga ham bir qiziqarli mavzu bo'ladi agar o'rganadigan bo'lsak. Bu endi keyingi mavzularga men ko'prikchi, mostik yasayapman. O'ylaymanki, hozir shu nuqtada yakunlasak bo'ladi. Iskandar, sizga ko'p rahmat. Shu chiqib vaqt ajratganingizga. Yana shu kitob yozilgan kitoblaringiz haqida ham keyingi safarlar gapirsangiz, o'ylaymanki, hamma uchun foydali bo'ladi. Rahmat. Сиздерге рахмат абдан, Жамшит мырза, абдан ушу кызыктуу суроолоруңуздарды бердиңиз жана ушу мага ушу сиз экөөбүз ушуну талкуу жүргүзгөнгө жакшы түрткү бердиңиз. Бул абдан мен ойлойм бүт түрк тилдүү элдерге чоң пайда алып келүүчү нерсе деп ойлойм. Сиздерге ыраазычылык.